ушул мамлекет коопсуздук жагынан аксаган жок да. Ошол Курсан Асанов үчүн уголовдук иштин ачсаң пакет эмес, П тамгасы жок да. Ушу дегенде эле ушу аялынан башташкан. Эки кичинекей бала, апасы да жок, атасы да жок калды. Мындайды баягы душманга дагы мындай сыноо бербешсин да. Биздин УКМК баягы шоу кылганды жакшы көрөт го. Экс-президентти күбө катары сотко чакырбайт деген мыйзам жок. Ушунбек Зылалиев өзү айтат да, эгерде менин көзүмдү карап туруп, меники эмес деп айтып атат да. Деп мындай айтып көрсүн, эки бухгалтерия болуп деген чындыгында бар да, ошол кезде бар болчу. Анан бүгүн ошол тастыкталып да tutпайбы? Адамды эмес, мен адам укугун коргойм. Райым Матраимовдун жеке кызыкчылыгын колдогон жокмун. Эми мен Анжелика болгон жокмун го, 5 партиядан келбей. Отказ кылдым деп айта албайм. Амансызбы Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде саясий коктейль берүүсү. Бүгүн биз коомчулукта чуулгандуу деп саналган саясий иштердин катышуучусу, жактоочу Талайгүл Токтокунова менен маектешели деп чечти. Талайгүл айым, студиябызга кош келиңиз. Саламатсызбы? Биз чуу дегенде эле сиздин ошо кардарлар жөнүндө маекти баштайлы деп турабыз да. Генерал Курсан Асановдун жактоочусу экениңизди билебиз. Анан юристтин көз карашын билгибиз келип турат да. Ошол октябрдагы ызычуу күндөрү ал адам эйимге барып, ошол жерде бир мындай аябай жалданган топту басууга аракет кылды да. Анан ошол адамдын бийликтин бир мекемесин басып алды деп кармалышы юристтин көз карашы менен туура болду деп санайсызбы? Негиз барбы ошентип камаганга? Негиз жок. Эми бул жерде юристтер эмес, баягы эле карапайым элдин көз карашы менен деле бул туура эмес. Анткени биз азыр эмне деп атабыз? Бардыгыбыз мына кечээ жакында эле инаугурация болду. Легитимдүү президентибизди шайлап алдык. Эми Кудай буйрса биз өсөбүз деп сүйүнүп атпайбызбы, туурабы? Анан кандайча анда биздин президент ушул бийликке келди. 5-нен 6-9-на чейин же бул эмеге жанагы массовый беспорядки деп атабызбы? Башаламандыкпы, же бул элдик толкундоо, же бул революциябы? Башынан айтып аттык элек бул революция деп, андан кийин народное волнение деп, элдик толкундоо деп биз сүйүнүп атабыз. Мурдакы жаман бийликти кетирип, жакшы бийлик келди деп. Анан анда биз баягы А дегенден кийин Б деп айтышыбыз керек, туурабы? Эгерде бул революция болсун, же болбосо жанагы элдик толкундоо болсун, анда Курсан Асанов эмне үчүн отурат? Ал массовый беспорядки деп атат да. Ошону баягы орусча айтканда организация за массовых беспорядков. Башаламандык уюштурду деп. Башаламандык уюштурду. Анда биз айтабыз, 5-нен 9-на чейин башаламан болдубу биздин өлкөдө, же элдик толкундоо болдубу? Биринчиден, ушул ИИМдин имаратын басып алды дегенди бир жүйө болуш керек да, негиз болуш керек. Ал ошол ИИМдин имаратына өзүнүн каалоосу менен барган жок да. Жазуу түрдө болгон буйрутманы негизинде. Ошол кезде бир гана легитимдүү орган деп бул Совет Безопасности. Коопсуздук кеңеши. Коопсуздук кеңеши. Анткени президент жок болду. Премьер-министр жок болду. Дайын жок кетишти бардыгы. ИИМдин жетекчилиги качып кетти. УКМКныкы да качып кетти. Эч ким жок болгон. Ошол кезде бир эле легитимдүү орган деп Коопсуздук кеңеши. Коопсуздук кеңешинин ошол кезде катчысынын орун басары Субаналиев. Ошол жазуу түрүндө буйрутма берип атат. Ушул убакытты эске алып, көчөдөгү башаламандардыкка жол бербеш үчүн
Курсан Асанов ИИМдин жетекчилигинин жана исполняющий обязанности милдетин аткарып турсун жана Бишкектин коменданты катары деп туруп ага чири аркылуу ИИМдин жетекчилигин аткаруусу жана комендант Бишкека деп туруп ушул буйртма берип анан жиберип атат. Ошол кагаз менен барып атат. Ал өзүнүн айтуусу боюнча Курсан Асановдун ошол жерге барганда жанында башка депутаттар болгон, жана Жанар Акаев болгон, Эмил Токтошов болгон. Субаналиев өзү ошол жакка жөнөткөн өзү айтып атат ачык. Субаналиев кетирип жатканда күбө болгон Чолпон Жакупов айтып атат. Көптөгөн мен деген сыйлуу аты чыккан кишилер ушунун баардыгын тастыктап берип атат да. Бирок ИИМ өзү азыр жок, ошол имаратты басып алган деп кылмыш ишин козгоп туруп, аны азыр бүгүн камакка алып отурат да. ИИМде ошол кезде Курсан Асанов жандагы депутаттар менен барганда ичинде 50дөй кишиндей, сыртында 50дөй адам жүргөн экен. Анан ошол Курсан Асанов барып, ал барганда ошол жердеги жетекчиликтин орун басарлары, ошол ИИМдин кызматкерлери өзүлөрү киргизип, сүйүнүшүп, анан элди чогултуп, Курсан Асанов баягы ошондо бир эле орган ИИМ качып кетпей, ушул опур-топур болуп аткан учурда ошол мамлекет коопсуздук жагынан аксаган жок да. Ошол Курсан Асанов коомдук тартипти камсыз кылуу үчүн мобилизациялай алды милицияны. Бирок тилекке каршы ИИМ азыр аны күнөөлөп жатат. Анан эми мыйзам түрүндө алсак, мыйзамда жазылып турат. Ошол тергөөчү, ошол орган ошол ишти алып бара албайт, эгерде ал күбө болсо депчи. Ошол күнү Субаналиев ИИМдин баягы жумушчулардын баарын чогултуп, элдин көзүнчө айтып, кагазын окуп берип, мына жетекчи келди, исполняющий обязанности деп, ушул иштеп берет деп айтып атса, анын баардыгы күбөбү? Анан өзү күбө болуп туруп, анан бүгүн жок, сен туура эмес иш кылдың деп айтканга мыйзамдагы жол бербейт, моралдык жактан дагы жол берүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде чындыгында туура иш алып бара турган максаты болсо, анда башка орган караш керек. ИИМ эмес, башка орган. Ошол эле тергөөчү бүгүн сурап жаткан, Курсан Асановду сурап жаткан, ошол ишти алып барып жаткан тергөөчү өзү күбө да, өзү көрүп, өз көзү менен бизге дагы ошол жооп берип атат. Ооба, сиз келгенсиз, Курсан Асанов айтып атат да, мен билесиңби, сен дагы бар эмес белең ошол жерде турганда, колунда барак бар эле го деп, анан анын түп нускасын таппай, бизде конституция жоголуп кетет, бир приказ да жоголуп кетип, анан азыр табылды. Анткени баягы массалык маалымат каражаттарына чыгып кеткенден кийин, интернет булагына чыгып кеткенден кийин баягы айла жок таап келишти окшойт, анткени баягы фальсификация болуп калат да. Тилекке каршы бул ушул көрүнүш болуп атат. Азыр камакта отурат, биз апелляциялык арыз жаздык. Бирок эми биз тажабай эле үмүттөнө беребиз, тажабай эле жумуштарыбызды кыла беребиз. Бишкек шаардык соту туура карап, анан биз азыркы ар бир адамдын үмүтү болуп атпайбы, ар бир адамдын үмүтү жакшы жашоого, биринчи бул мыйзамдуу болсун деген үмүт болуп атабыз да. Анткени ар бир эле адам келип туруп коррупция менен күрөшөм дейт, бирок коррупция менен күрөшүш үчүн биринчи бул мыйзамдуулук керек да. Адилеттүүлүк керек. Ошондуктан азыркы соттордун жанындагы бул ИИМдин азыркы жасап аткан жумушчулары бул биздин президенттин алып барчу иш аракеттерине туура эмес таасирин тийгизет деп ойлойм да. Терс таасирин тийгизет. Ошондуктан эми баягы юристтер дагы көнүп алдык, баягы айла жок үмүт кылат экенбиз. Мыйзам түрүндө сөзсүз мындай болот деген бизде ишеним жок. Анткени соттордогу адам
Азыр үмүтүбүз чоң. Сөзсүз түрдө адилеттүүлүк, мыйзамдуулук болот. Анткени баягы өзүнүн башына бат эле келип калат экен да. Бизгече мен героймун, мен чүт эле падышамын деген адамдар деле бүгүн башка жакта отуруп калып атпайбы? Ошондуктан мен дебеш керек да. Бул мен дегендин ордуна мыйзам деш керек да. Мыйзамда туура алып барса, адилеттүүлүк болсо, мыйзамдуулук болсо, бул чындык мурдакыдай 40 жылда эмес, 40 күндө эле билинип калат да. Курсан Асанов темасын жыйынтыктачу болсок, ал кишинин келинчегине дагы бир иш ачылып, анан тергөөдө акыбалы начарлап, ооруканада дейт. Азыр жакшы элеби ал адам? Курсан Асановдун иши бул Кой Таш окуяларынан башталды го. Биринчи эле баягы туура эмес иштер ошол кезде башталды. Ал ишти биз пакет деп коебуз. Элдин баары кичинекей балдардан бери эле пакет окуясы деп, баягы уголовдук иштин ачсаң пакет эмес, П тамгасы жок да. Жанында жүргөн жанагы Дамирди ошол баланы отыруп чыкты го 8 ай. Жанында жүргөн жардамчысы. Ошону туура эмес, башка баягы структурный подразделение деп коебуз го, ошол жакта иштеген баланы өзүнө водитель кылып алып алган, министрдин приказы жок деп. Анда болсо министрдин эле моменттер экен да. Ошондой эле момент күлкүлүү да, айтсаң. Бир нерсе эмне? Бир нерсе ошол кызмат абалынан. Анан ошол кезде эле баштаганда эле мына чу дегенде эле ошо аялынан башташкан. Бизде азыр деген аябай бул мода болуп кетти. Биздин жана незаконное обогащение деп атпайбызбы, баю, мыйзамсыз баю дегенчи. Ошондон аябай издешти. Анткени эми элдин баарына Сооронбай Жээнбековдун бийлиги издедиби аны? Ошол кезде Сооронбай Жээнбековдун бийлиги болчу. Элдин баарына айтты. Эми Курсан Асанов кылмыш ишин жазады деди. Бирок ишти сотко өткөзөйүн десе, бул жагы мындай эми туура эмес болот, эптеп атат да. Анан эмне кылыш керек? Элге көрсөтүш үчүн момундай баягы мыйзамсыз баю жолдору бар экен деп айтайын деген аракеттерди кылышты. Ошол күндөн баштап аялын күнүгө чакырып турушту. Аскер бул баягы бир окуя эмес болчу, Бул бир окуя, бул азыркы акыбалы ошол кезден келип үстүртөн болуп калды да. Күнүгө чакырат. Биз экөөбүз баягы ошол аскер прокуратурасына барабыз. Анан аябай кыйналып жүрдү. Эжечи чындыгында аябай кыйналып, ар бир өзү эле жүрөгү абдан оорукчан экен. Больницаларга постоянно көрүнүп, дарыланып турат экен. Анан биз баратканда баягы генералдын, мен дагы сиздин эжеңизсиз, генералдын аялысыз да деп коем да, өзү дагы ооба деп мындай жакшы эле күлүп жайнап барат, бирок адам ичинен жейт да, аябай эме кыйналып барчу да. Кийин эме башталганда, президенттик шайлоо башталарын астында уже мен шайлоого барам деп аткан учурларда аты чыгып, жердин баарына барып калганда каржы полициясы, биздин фин полиция деп коет атпайбыз, каржы полициясы ГСБ да, эжени чакырып башташты. Бир түрк $5 миллион алды деген арыз бар экен депчи. Мен дагы башталды. Эми жакындарын чакырып башташты, аялын чакырып башташты десем эле, каржы полициясынан биз звонок кылып, эже шайлоодон кийин кылалы дешти да. Шайлоодон кийин азыр бүтүп алалы деп. Анан эле 10 январь биздин выбор. 10 январь күнү мага эже звончатып, мага повестка алып келиптир ГКНБдан деди. Баягы массалык маалымат каражаттарынын баарын ачсак эле $5 миллион алып алыптыр бир бизнесменден деген таркап кетиптир да. Анан мага азыр алып келди. Эртең саат 10 январь күнү саат 8-де келсин депчи. Деп чакырыптыр да. Анан мен күлүп атпайм. Эртең саат 8-де элдер эмени жаап атса, биз ошол жака барат экенбиз да. Деп анан азыр элдерге айталы.
эми массалык маалымат каражаттарын баарына берели, интернет булактарын баарына чыгаралы, мындай жорук болбойт десем, эже жок, чакырып атканда эми баралычы деп туралы да. Анан мен барбайм дедим. Кечки 8-де. Кечки 8-де. 10-январь күнү саат 8-де мен барбайм эже. Дем алыш күнү. Ооба, дем алыш күн. Менин бул баягы мыйзамдуу укугум, эс алган күнүм. Анан кечинки 8-де мен барбайм. Мени танка менен сүйрөп барсаңар дагы барбайм дедим да. Десем кайрадан эртеси күнү 10-январь күнү мага звончат. Жок. Мен 9-да сүйлөшүп атам да, анан 10-январь күнү кечинде звончетип калды. Талайгүл барбай эле калдым, мен дагы анткени 11-инде эртең менен кел деп чакырып келишти, азыр келишти деди. Анан 11-инде саат 10-до дегенде мен бир Ленин райондук сотунда бир процессим бар эле. Ошондо эжеге айттым, сиз өзүңүз анда бара бериңиз. Бирок эми адвокатты жок, мен бере албайм. Баягы допрос болбош керек деп айтыңыз. Бирок эми совсем барбай койсоңуз элдер азыр терс кабыл алат деп, анан азыр өзүмдү дагы кичине баягы күнөөлүү сезип атам, анткени байкуш эжени баягы аскердик прокуратурага барганда аябай кыйналып, чындыгы болсо дагы илгерки 10 жыл мурун жабылган ишканасын сураса дагы баягы бул деген назик аял да. Анан эже, эми сиз генералдын аялысыз да. Барасыз дагы, адвокатым жок, жооп бербейм. Адвокат келсин деп айтыңыз. Анан мен түштөн кийин барып калам. Же балким 11-12-лерде мен уже барып калам деп кетирип жүргөм. Сиз баргыча анан жанагындай приступ болду. Анан мен баргычакта 1 сааттай, анан мен улам чалсам баягы телефон болбой калды. Зданияга кирип кеткенден кийин ал жок. 1 сааттан ашык жандагы баягы балдарына суратым кана депчи, десем 1 сааттан ашык кирип кеткен эшикте турабыз, чыкпай атат, жок деп. Анан мен арга жака звончетип эле таппай калдым. Анан бир маалда өзүлөрү эмеден, национальный гвардиядан, национальный госпитальдан, улуттук госпитальдан телефон чалышыптыр, ушундай кел деп. Анткени ошол жерден эле эс үчүн жоготуп, жыгылып калыптыр. Инсульт дейт, башына кан коюлуп кетти деп, ошо инсульт деп. Анан чакырып алып барыптыр. Анан ал жактан баягы кичинекей баласы, кыздары эле чырылдап мага звончетип, бул жакта ошол УКМКнын балдары баардыгы тегеректеп жүрүшөт депчи. Эмне кылган тати мамамды бирдеме кылып коет го дейт. Анан айттым, эч коркпогула, алар өзүнүн башынан коркуп атат, өзүнүн жоопкерчилигинен коркуп атат. Ошондуктан карап жүрүшөт. Анткени ушул менин следовательдин, тергөөчүнүн кабинетинен жыгылып атпайбы. Ошондуктан эми анын бирдеме болсо алар күнөөлүү болот да. Анан ошентип азыркы күндө 2 ГСБ-дагы сурап атат, күтүп атышат. Күнүгө мага телефон чалып, эже качан келесиздер дейт. Айтам, ал реанимацияда жатат. Реанимациядан чыгыптыр го дейт. Эми реанимациядан чыккандан кийин инсульттагы адам сүйлөй албайт. Ал өзүнө келиш үчүн бери дегенде 1 жылдай убакыт как минимум керек болуп калат да. Чын эми мындай айтканда. Анан азыр андай эми мезгил ушундай болуп атпайбы, ушул момент ушундай болуп атат да, өзү качып кеткен жок да, ден соолугу менен. Анан бирок кече кайра мага кичинекей баласы, жана 23 жаштагы баласы ыйлап баягы неме кылып, эже жардам бериңизчи, больницадан мамамды алып кеткиле деп атат дейт да. Алып кеткиле. Анан кандайча алып кеткиле. Анан Динара эже өзү кандай басып жүрөт, сүйлөп атабы, жакшыбы десем, жок, төшөктө жатат. Анан кандайча алып кетти десем, билбейм, алып кеткиле деп атат дейт. Анда болсо бир башка частный клиникалар бар го, ошолорго которуп направление бербей атат дейт. Эми бербей жатса дагы баягы частный поликлиникага барсаң негизи алыш керек го деп мен баягы түшүнбөй калдым да. Бул эмне деген? Өзү тура албаса, жекече басып жүрө албаса, анан кантип чыгарып коет да. Анан
билбейм, бул акыркы жолу 1 май райондук сотунда Курсан Асановдун жанагы башкаруу чарасы каралып жатканда мен мындай деп айткамда, баягы мыйзам жөнүндө эми баардыгын туптуура айтып бердик. Мыйзам жөнүндө болсо анда аны чыгарыш керек болчу. Анткени биздин эме бар, постановление пленума Верховного суда деп коебуз. Ошондо бир адамдын үстүнөн бир жолу ошол баш коргоо чарасы каралса, бир иш менен эмес, хоть ар кандай иш менен, балким 5 иш, балким 10 иш, балким 2 иш, жок, бир эле иш жөнүндө баш коргоо чарасы каралса, анда башка иштер менен башкаруу чарасы каралбайт деген мыйзам бар. Кой Таш окуясы боюнча ал үй камагында болчу. Ооба. Ошон үчүн ага чейинки жанагы организация массовых беспорядковда дагы каралган. Анда эмеге домашний арест депчи, үй камагында. Анан бүгүнкү имаратты басып алды дегенде дагы карап атышпайбы? Анан мыйзамдын тегинде каралбаш керек да. Анан баягы айла жоктон айттымбы, мен дагы мынтип айттым да, урматтуу сот, прокуратура өкүлдөрү, мыйзам жагын карайсыздар. Эми мыйзам жагын караганга милдеттүүсүңөр. Анан эми баягы адам жагын карап койгула, моралдык жакты дагы карап койгула. Аялы инсульт болуп реанимацияда жатат. Азыр аны билбейт. Өзүнүн жолдошунун азыр түрмөдө отурганын билбейт. Ага айтканга дагы мүмкүнчүлүк жок. Анткени айтпагыла деди да. Анткени бул баягы эме болбош керек болуп атат да. Анан үйүндө бир кичинекей баласы 23 жаштагы. Анан бир кичинекей кызы 11 жаштагы. Экөө эле калды. Эки кичинекей бала, апасы да жок, атасы да жок калды. Мындайды баягы душманга дагы мындай сыноо бербешсин да негизи. Ошондуктан эми мыйзамды эптеп, септеп аткара турган болсоңор, мул жагын карап койгула. Анткени ар бир адамдын башында ушундай окуя болушу мүмкүн. Кудай сактасын. Бирок эртең ар бир адамга ушундай келип калышы мүмкүн да. Кичинекей, мен бул эки баласынын көзүн карай албайм да. Эмне деп айтам? Ал менден сурайт, эже депчи, эмне кылабыз деп. Больницадан чыгарып кантат, эже эмне кылабыз? Атам качан чыгат, эже? Анан эми мыйзам түрүндө мындай, анан мыйзам эмес түрүндө мындай деп баягы кичинекей балага мындай жооп бергенге дагы мен үчүн абдан оор да, чындыгында абдан оор. Эми бирок антилген жок. Анан азыр ушундай эле акыбалда турабыз. Эже бүгүнкү күндө акыбалы эми баягы кыргыздар айтат го, жакшы депчи. Эми жакшы. Бирок эми инсультту ар бир кыргыз билет. Ар бир кыргыз билет. Дагы бир сиздин кардарга келсек, Зилалиев жөнүндө сурайын деп турам. Ал киши дагы ошо мыйзамсыз баюуга айыпталып кармалбады эле. Анан Зилалиевде монча миллиондогон доллар каяктан деген коомчулук жанагы видео чыкканда таң калган болчу да. Анан сиздер азыр айтып атасыздар, ал Сооронбай Жээнбековдун президенттик шайлоо үгүт компанияга иштетүүчү акчасы болчу депчи. Чын эле ошондой экен беле? Жазык кодекси жазылгандан баштап эч кимге мындай болгон эмес экен. Биринчи жолу айыпталган киши бул Зилалиев. Ушул берене боюнча. Ушул берене боюнча. Анан биздин УКМК баягы шоу кылганды жакшы көрөт го. Шоу немени кармап келсе дагы, күбөнү кармап келсе дагы шоу менен келет го. Ошондой эле Дүйшөнбек Зилалиевди кармап келгенде бул шоу болгон. Анткени ушул 8 декабрь, мен жакшы билем, 8 декабрь 19-жылы кармалганда, ал мына азыр кармалып атат, бирок интернет булактарында Оптима банктан $1 миллион чыкты мына ячейкасында деп. Жанагы видео чыкты. Видео чыкты. Анан ар бир адамдын баягы месинде бир эле калды. Ошол $1 миллион бар экен ячейкада деп. Анан көп кишилер бүгүнкү күнгө чейин ойлойт да,
ошол Зилалиевди кармап атса ячейкасынан $1 миллион таап чыкты депчи. Ал андай болгон эмес. Эгерде видеону мындай жакшылап карап көрсөңөр, ошол кезде августта тартылган видео. Анан бүгүнкү күнгө чейин бул купуя иш кандайча бул видео ошол интернет булагына тарап кетти, кандайча УКМКга келди. Анткени УКМКнын материалдары менен карасак, ал видеону ошол Зилалиевдин үйүндө обыск кылып атканда таптык деп атат. Обыска чейин таралып атат. Анан ага чейин тиги 5 декабрда дагы жазуу түрүндө баягы признание вещественных доказательств жүрөт да, ошондо да болот. Анан кандайча эми буну банк берди деп айтканга дагы мен оозум барбайт, анткени мындай купуя сыр болуш керек кардардын. Бирок мамлекеттик органдар запрос менен алган жок. Андай запрос жок. Андай ала албайт. Мамлекеттик органдар ала албайт. Бул баягы ВМК менен кийин алса болот, бирок ошол кезде ошонун ичинен чыкты деп атпайбы? Зилалиев кармалгандан кийин чыкты деп атат. А кармалганга чейин бул кетип атпайбы? Биринчи күндөн баштап эле Зилалиев эмеден баш тарткан эмес. Баягы өзүнүн көрсөтмөлөрүн берип келген. Ошондо ал айткан бул ошол ячейкада баягы жайында чындыгында ал акча болгон, бирок ал акча менин акчам эмес. Ошол кездеги кандидат в президенти болуп атпайбы, президентке талапкер болгон Сооронбай Жээнбековго тиешелүү акча. Ошол кезде мен ал жөнүндө баягы премьер-министр болуп турган учурда сүйлөшкөнбүз. Премьер-министр болуп турган учурда өзү Сооронбай Жээнбеков бул баягы Зилалиевдин айткан сөзү боюнча, көрсөтмөсүнчө эмеге ушу жардам бер деп. Шайлоо өнүктүгүнө жардам бер дейт. Анан эми бул эч кимге деле бул баягы чоң сыр эмес, анткени ар бир жумушта, ошол мамлекеттик жумушта иштеген, колунда мүмкүнчүлүгү бар кишилер баягы эле предпринимательдерден, бизнесмендерден акча чогулткан. Эми көбүнчөсү ачык көрсөтпөйт, бирок чогултуп эле жүрөт. Канча эми ачык айтпаса дагы бири-бирisi менен сүйлөшүп атканда ар бир адам билет го, барып эле баягы коет мынча депчи. Анан чындыгында бул кимден алганын бүгүнкү күнгө чейин айткан жок Зилалиев, анткени мен ошол мен кайсыл ишканалардан алсам аларга зыяны тийип калбасын мен айтпайм деди да. Мен айтпайм, анткени алардын үстүнөн куугунтук болот. Силер ушундай көп акчаңар бар турбайбы, анда налогду төлөдүңөрбү, ана мындай деген көп баягы суроолор дагы туулат. Ошондуктан кимден чогултканымды айтпайм, бирок бир адам берген эмес деди да. Бир ишкана эмес, бул бир нече ишкана. Ошондуктан пакеттин ичинде, бир пакеттин ичинде, бир пакеттин ичинде ушундай болуп атпадыбы? Анан эми муну атайын ойлоп таппайсың да. Эгерде ошол бир адамдын акчасы бир жерден болсо, баягы бир эле болот эле дагы, а бул пакет болуп атпайбы? Бир кейсте болот эле. Анан ошол кезде баягы жардам бер деп өзү суранган дейт. Анан мен кийин ошол акчаны алып барып Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөндө ал айтыптыр, эмеге Илмияновго бер деди. Икрам Илмияновго бер дегенде жок деп баш тартып, мен ага бербейм, ага эмнеге берем, бул сиздики деп өзүнө берет да. Ушул сөздү Сапар Исаков ошол кезде угуп турган, билип турган дейт. Мен баягы көмүскө иш кылган эмесмин дейт. Анан баягы УКМКда ишти материалдарын сотко өтөөрүнүн астында ушулду биз көрсөтмөнү аябай бир 4 саат отуруп айтып бергенбиз да болгон. То есть Зилалиев айтып берген. Анан эми биз ойлогонбуз, ошондо жок дегенде ушул $1 миллион дегенди өзүнчө ишти бөлүп, анан башкасын кетирет болуш керек. Эми баягы тастыкташ керек, ага баа бериш керек. Бирок
ал жагдайга бир да баа берилген эмес. Эмне үчүн деген да суроо болгон жок. Баягы кичине ушундай турбайбы, 1-2 күн уруксат баягы 1-2 күн кое туралы, анан эртең элдер менен сүйлөшүп, анан бир чечимге келебиз деп мындай кылат го негизичи. Андай да болгон эмес. Унчукпай эле ошол боюнча эле берип жиберишти. Анан азыр биз сотко келгенде ошону талап кылдык. Эгерде ошол кезде Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда УКМК аны чакыра албаса, биринчи инстанциядагы сот аны чакыра албаса, азыр чакырса, анткени ал экс-президент болуп турат. Эми экс-президентти күбө катары сотко чакырбайт деген мыйзам жок. Андай норма эч жерде жок. Андай норма жок. Ал бизге окшогон, сизге окшогон эле гражданин, жаран, кыргыздын жараны. Эми жаран болуп өзүнүн көргөн билгенин сотко келип айтканга ар бир адамдын парзы. Элде деле айтып жүрөт го, 5 маал намаз окуйт, баягы калп айтпайт, абдан жакшы адам деп айтышат. Да, эми ал азыр президент катары эмес, жакшы адам катары бирөөнүн ошол сен башкарып турган өлкөдөгү бир жаран да ошону чок иштеп жүрсөң. Ошондон ошо келип азыр өзүнүн көрсөтмөсүн берсин деген биз талап койгонбуз. Дүйшөнбек Зылалиев өзү айтат да, эми эгерде менин көзүмдү карап туруп, меники эмес деп албайт деп мындай айтып көрсүн, мен барына даярмын деп атат да, барына даярмын дейт. Бирок мен ошого чыдап берем. Эгерде мен калп айтсам, менин көзүмөн көрүнөт да. Ал эгерде ал калп айтып, ушул мен ушул эмеде клеткада отурсам, мен көзүмөн кирип туруп, жок андай эмес деп айта албайт. Анткени бул чындык. Сот канааттандырды сиздерди. Сот канааттандырды. Ооба, 1-май райондук соту канааттандырбай койгон, анткени кызыктыгы ошол 5 октябрь күнү 5 октябрь күнү өкүм чыкты. 5 октябрь күнү эшикте баягы эл митингде жүргөндө ызы-чуу болуп атты. УКМК дагы СИЗОнун бардыгы жабык болду. Бир дагы киши сыртка чыккан жок, сырттан киши ичке кирген жок. Бирок баягы конвой аркылуу эмес, баягы жеке кызматкерлер жеке автоунаасы менен Зилалиевди сотко алып келип, ошол күнү прения болуш керек болчу да. Прения сторон деп атпайсызбы? Биздин баягы адвокаттардын сөзү. Мага телефон чалып, азыр сотко келгиле дедиле. Мен айттым, азыр эмне, мен барбайм. Көчөдө чуручу. Азыр өзүңдүн баягы коопсуздугуңду деле баягы карап, үйдө отурган жакшы. Мен барбайм дедим да, мен барбайм. Ошол күнү анан өкүм чыктыбы? Ошол күнү президенти да чакырган жок, башка күбөлөрүбүз дагы бар болчу. Анан биздин жарыш сөзүбүз дагы айтылган жок. Адвокаттарыңар келбей калды, ошол боюнча деп туруп эле анан өкүм чыгып калды. Шашылыш соттой. Анан ошо шашылыш болду. Анан биз ошо Бишкек шаардык сотуна келгенде аябай шашылыш болгон, өкүм болду эле. Ошол 5 октябрь күнү эшикте биз революция кылабыз деп чуркап жүрсөк, өкүм чыгып кетти. Азыр мыйзамда революция кылып экс-президентти чакырып бергиле дедик. Анан баягы канааттандырылып, бул өкүм эме биздин өтүнүч макул эди. Эми ошол бир нерсени параллель келтирели деп турам да. Экс-президент Алмазбек Атамбаев боюнча ал кишини дагы ошол ал кезде статусу күбө болчу да. Анан күбө катары тергөөгө келип көрсөтмө бер деп туруп Сооронбай Жээнбеков, ал кездеги президент, жанагы УКМКдын атайын даярдыктагы альфа жоокерлерин жөнөтүп, ызчуу болуп, бир адамдын канын азабын болот алып келишти эле да. Анан азыр эми өзүнө ошондой болуп калат деп чочулуу болушу мүмкүн. Сооронбай Жээнбековго эми Атамбаевдин жагдайы башка. Мыйзам түрүндө адам баягы
эме жана подозреваемый дегенде ошол айыпталуучу болуп ошол кармалгандан моменттен же болбосо уведомление бергенден башталат да. Аны ошол күнү кармалган күбө катары келбей койгондуктан тергөө органдары кармаганга барып жатат да. Эми бул мыйзамда негизи бул жол берет. Бирок кантип ал башка суроо. Ошол күнү Курсан Асанов баягы тигин көп сөздөр болуп атпайбы? Өлтүрүп коймок экен, анан дагы тигиндей мындай деп. Ошол бир адамдын канынан кийин Курсан Асанов аны чыгарып берип атат го. Эгерде чыгарбаганда канча кан төгүлүп кетиши мүмкүн болмок да. Сооронбай Жээнбеков бүгүн Атамбаевга окшоп кармап келет деген коптонбош керек, анткени сотко да. Ал кезде Атамбаевди тергөөгө ошонун үстүнөн иш болгондуктан чакырды. Бүгүн күбө катары бирөөнүн жагдайын айтып бериңиз деп. Өзүнүн жагдайы эмес, бирөөнүн жагдайы. Ошол кездеги шайлоо туура эмес болгон деген вопрос суроо болгон жок да. Ага чейин билесиздерби, көп жаңылыктар чыккан. Баягы иликтөөдөн кийин черная касса болгон, жанагы эмедеги БШКдагы Адилет деген баланын мамасы эме башкы Саттыгул кызы. Ошол Саттыгул кызы. Ошол эме жана БШКнын мүчөсүнүн апасы болуп атпайбы? Ошол качып кетип, башка өлкөдө жүрүп, анан эки бухгалтерия болуп деген чындыгында бар да, ошол кезде бар болчу. Анан бүгүн ошол тастыкталып да tutпайбы? Балким коркуп атат. Ошол жака барат деп чочулуп атат да деп. Балким жиптенүүчү барат деп чочулуп атат, бирок бул жерде эми бирөөнүн тагдыры, мен бирөөнүн тагдыры турса, жок өзүмдү ойлоп, балким тигине карайт дегенде дагы эми бул жөнөкөй жаран эмес да. Бул президент, килеген өлкөнүн килеген президенти болду. Президент үчүн коркуш деген болбойт. Ар бир адамдын кызыкчылыгын караш керек. Аброюна туура келбейт да. Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Кылычбек Султан, Зилалиев, сиздин кардарларыңыз бүт үлкөн саясатчылар экен да. Эмнеге мындай? Биринен өтүп бири сизди издеп келишеби же сизде ушундай интересный, кызыктуу кейс жаралып калганбы? Эмнеге жалаң саясатчылар? Жок, мен укпайм. Шайлоо болуп аткан учурда, парламенттик шайлоо болуп аткан учурда мен мекеним Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоп бардым. Барып анан баягы уполномоченный представитель дегенден ар бир адамдын ар бир уполномоченныйлар мындай жаңылык катары кеткен эмес. Менин фамилиям чыккандан кийин эле вот сиз айткан чындыгында Кылычбек Султандын, Өмүрбек Текебаевдин, Курсан Асановдун деп ушундай адвокаты мекеним Кыргызстандын кызыкчылыгын колдойт экен деп чыктыр да. Анан мен үчүн эле аябай күлүп калдым. Эми менин жумушум ошол да, адвокат. Анан адамды эмес, мен адам укугун коргойм. Мыйзамдуулукту коргойм. Эми булардан башка да көптөгөн мен кардарларым бар, бирок эми кандайча балким баягы ошол мезгилдин талабы болуп атат болуш керек, анткени ар бир эле адам ошол бийликке каршы сүйлөй албайт болуш керек. Адвокаттарда дагы чочулоо болобу? Кайсы бир аябай чуулгандуу иштерге жолобой эле койсом? Чочулоо болот, сөзсүз түрдө. Баягы мен Өмүрбек Текебаевдин кызыкчылыгын колдоп жүргөндөгү баягы Атамбаевдин мен үстүмөн кандай иштерди гана кылган жок. Жада калса түрмөгө отургузабыз дегенге чейин барышты.
Менин коллегам Канатбек Азиз экөөбүз баягы 10 миллионду бизден өндүрүп алып, үйлөрүбүздү сатканга чейин барышты. Өндүрүү болдубу? Же счетторуңарды жаап коюшту? 25 миңби ушундай сом алып, анын кызыкчылыгына кетип, кийин мен кайра өзүмө алып алдым. Чыркырап, чындык бузулуп жаткан кезде мен дагы багы юристтерге окшоп, анан в соответствии с действующим законодательством тиги бу дебей деп тура албайт окшоймун да. Мен мындай чыркырап кетем да, жок депчи, анан ошондуктан баягы элге билинип калсам керек. Анан экинчиден кандай кыйынчылык болбосун, бул адамды сатып кетпейт, акчага алданып кетпейт же коркутуп качып кетпейт деген ишеним калып калса керек деп мен өзүмдү аябай мактап баштадым, бирокчу негизи ушундай деп ойлош керек да. Анткени мен баягы мекеним Кыргызстанды дагы барганда элдер көп айтты да, эмне үчүн сен баягы байлыкка кетип атат окшойсуң, сен дагы мындай. Эми адамдар көп эле сүйлөй берет. Мен бир жакка барсам, сен коррупционерлерди эле жактай бересиң дейт да. Анан эми жумушум ошол да. Баягы өкүм чыкмайынча адам эч качан кылмышкер эмес. Бул баягы биз айткан бул абдан эме принцип, презумпция невиновности деп коебуз да. Ошого чейин мен адамдын өзүн эмес, адамдын мыйзамын, укугун колдойм. Ошондуктан анан ар бир баягы адвокаттар деле мурда сотко барсаң деле, тергөө органдарына барсаң деле, адвокаттар менен соттор сүйлөшүп, адвокаттар менен тергөөчүлөр сүйлөшүп, адвокаттар менен кардарлар өзүлөрү менен сүйлөшүп эле массалык маалымат каражаттарына байланыш жок болгон. Анан Өмүрөк Черкешевдин соту башталганда биз баягы процесс века деп коюп атабыз да. Анткени ошол чагылдырыш керек болуп калды. Анан коомчулукка жеткириш керек болуп калды. Ошондо дагы ар бир эле адам, ар бир эле юрист, адвокат дагы сүйлөгөнгө кыйын болот да. Анан мени эч ким үйрөтпөсө, айла жок. Ошол кезде ошол талап болуп калды, айла жок. Сүйлөш керек болуп калды. Анан ушундай, ушинтип. Ошол мекеним Кыргызстан боюнча сурайын деп турам да. Чын эле сизди көбүрөөк жанагы адилетсиздик болду деген тараптын жактоочусу катары коомчулук билип калган эле да. Анан эле Талайгүл Токтокунова, Райымбек Матраимовдуку делинип айтылып жүргөн мекеним Кыргызстандын ыйгарым укуктуу өкүлү болот дегенде журналисттик чөйрөдө таң калуу жаралды. Жакшы эле. Анан ошондо сиз кардарды тандоодо кандай принциптерге таянасыз? Мындай бир кайсы бир учурда мен ушунча жылдан бери чогултуп келаткан бир кейске ишкердик аброй дейли, ошого залал тийип калат дегендей бир тандоолор жүрөбү сизде? Жок. Менин ишкердик аброюм бул менин ошол кардарларыма болгон ишим. Ар бир кардарды сен жамансың, сен жакшысың деп өлгөнгө болбойт. Анткени мен айтам, бул юристтин жумушу дарыгерлердин жумушу менен окшош. Дарыгерлер, сиз өзүңүз врач болсоңуз да, доктор болуп, анан жок сен эме коррупционер экенсиңиз, мен сага дарылай албайм, кечирип коюңуз деп айтканга болбойт. Менде бир принцип бар ошол иште. Эми бул ар бир адвокаттын өзүнүн принциби болот. Кээ бир кишилер ошол жаланган ошол беренелер менен иштейт да. Менде баягы адам өлтүрүү, анан жанагы зордуктоо, ушул беренелер менен мен иштебейм. Менин принцибим боюнча ошо мен иштей албайм, анткени менин баягы берилип иштеш керек, ошого ишенип иштеш керек. Ага мен кыла албайм да. Мекеним Кыргызстанда мени негизи чакырган бул Канатбек Азиз болгон. Мен ага ишенем. Эч кандай жаман ыплас жумуштары жок. Мамлекеттик ишканада иштеп,
баягы коррупциялык схемаларга кошулган эмес, эми баягы саясий көз караш менен караганда жапжаш юридикалык илимдин саясий илимдин доктору, анан ушуга окшогон көп талапкерлер болгон. Мен бул партияны кызыкчылыгын колдоп барганда мен Райым Матраимовдун жеке кызыкчылыгын колдогон жокмун. Эгерде өзү кайрылса, жеке кызыкчылыгы жөнүндө кайрылса, мыйзам түрүндө караш керек ар бир жаранды деп мен макул болмокмун. Бирок бул жерден сөз партия жөнүндө. БШКда ошол партиянын башка эле партиялар сыяктуу мыйзамы бузулбасын деген. Бирок баягы орусча айтканда ради справедливости ради айтып коюш керек. Анткени мен 15-жылы Ата Мекен партиясынын кызыкчылыгын БШКда колдогом. Ошондо кандай баягы таасир болгон мамлекеттик махинанын күчүн жон терибиз менен өткөзгөнбүз да ошол 15-жылы. Басым болгон Ата Мекенге? Абдан чоң басым болгон. 15-жылы абдан чоң басым болгон. Ушундай басым 20-жылы Мекенин Кыргызстанда болду да. Ошол мен да күлүп айтып калчумун, эмне мен өзүм баягы ушундай жерди таап аламбы же ушундай чуручу мени таап алабы деп да күлүп калам да. Ошондо мамлекеттик машинеден болдубу же коомчулуктан болдубу? Мамлекеттик машинеден болду. Мамлекеттик машинеден айтып атышпайбы? Жээнбеков өзү чогултуп берди Мекенин Кыргызстанга. Мен БШК жөнүндө айтып атам да. Жерлерде кандай болгонун билбейм, анткени мен эми ар бир жаран менен бийлешпейм да. Мен БШК барганда алардын көз караштары кандай болду? Баягы оппозиция деп аткан бир бол, Ата Мекен, алар баягы ошол масса менен эле чогуу эле жакшынакай болуп өтүп кетишти. Мекеним Кыргызстан аябай ошо БШКга деле коомдук көз караштын басымы болуп аткан болушу мүмкүн да. Сиз андай ойду ойлойсузбу? БШК коомдук көз карашты карабаш керек. Көз карандысыз орган. Мамлекеттик орган, көз карандысыз. Бирок ал жерде адамдар иштейт да. Эми мен мындай айтып коем да, постоянно баягы хороший человек это не профессия депчи. Эгерде мамлекеттик ишканада иштеп мыйзамдуу иш алып барам десең, анда сен жакшы адам болбошуң керек. Сен жакшы кызматкер болушуң керек. Ата Мекенде анан Жеке Тикебаев, Өмүрбек Черкешевичте дагы сиз мындай жакшы эле ысыгында, суугунда таттыңыз да. Эми биз өзүбүз күбө болуп көрүп аттык да. Ал кишини коргоочу катары жүрүп, өзүңүз кылмыш ишине илиндиңиз, айтор кыйын күндөрдөн өттүңүз да. Анан быйылкы жылы 2020-жылы Ата Мекендин курамы жаңыланды деген жарыя болгондо мен негедир күттүм, Талайгүл Токтокунова дагы тизмеде болот го деп, бирок андай болгон жок. Сизде негизи ошондой бир күтүү пландар бар беле? Жок. Мен депутат болом, талапкер болом деп эч качан мындай максатты койгон эмесмин. Биринчиден саясий планыңыз жок. Андай азыркы учурда, балким кийин болот. Анткени бүгүнкү күндө мен өзүм көзүм жетип турат, ушул барып депутат болуп, 120 депутаттын азыр Чимкирик дегенде атка конуп, бардыгына эле рахмат, сиз сонунсуз деп, мындай менин ички дүйнөм дагы ага жол бербейт да, мен макул эмесмин. Анан биринчиден, экинчиден эми мен Анжелика болгон жокмун го, 5 партиядан келип. Отказ кылдым деп айта албайм. Эки партиядан айылып кетсин Анжелика сол кызыбыз. Ата Мекенден
кийин мен өзүм да тамашалап айтып коем, элдин баары көчөгө барсам деле айтып атышат, силер деле хотя бы мындай для приличия мага предлагать этип койсоңор болмок экен. Мен деле списокко туруп же мен менен же келбетим менен силерге болбой калганго, ылайык келбей калганго деп баягы тамашалап деле айтып калдым. Алар ар бир партияда талапкер болуш үчүн бул акча. Ушул жагы Акча. Мен акча берип талапкер болгум келген жок. Аябай кызыктуу маек болду. Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы жыйынтыкталды. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Ар бир кардарыңыз сизден ошо ишенген бир мындай жардамын көрөт деп ойлойбуз. Урматтуу көрүүчү, ушуну менен биз бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.